кыйтырчылыктар эми. Биринчи кыйтырчылык биздикилер ошол аракетте мүмкүн болсо биздикилер көп болуусу керек. Эгерде биздин конок мисалы үчүн айталы 5 болсо, биз эч убакта 2 болуш керек, мүмкүн болсо 4, 5, 6 болгону сурап болот экен. Эң начар учурда эң жок дегенде 4 киши болуш керек экен, 4 5 болду. Ошондо гана туура болот экен. Демек 5 4 же 5 5 болгону дурус болот экен. Ал эми биз 6 5 болсок да жакшы болот экен. Биз 6 алар 5 болсо да андан да жакшы болот экен. Бул кандайча? Бул мындай. Эгерде айталы, эгерде бизде ыйман темасында сөз болчу болсо, бирок биздин ыйман темабыздагы маекте эгерде 6 атеист болуп, 2 ыйман темасында сүйлөсө, анда атеисттер жеңип кетет экен, көптөп кетет экен. Тескерисинче ыйман темасында сүйлөгөн 6 болсо, атеисттен 2 болсо алар жок дегенде көп талашпай, унчукпай угуп, анан кийин гана өз ойлорун айтышат экен. Жана бул башкача сөз болот экен. Андыктан бул жерде ушул кыйтырчылыктардын бири сөзсүз түрдө биздикилер көрөк болсо жакшы болот экен. Ушул бизнеске кызыгып, ушул бизнес аракет кылып аткандар көрөк болсо, мунун энергетикасы ал адамдарга өтөт экен да. Биз көптөп сөз түрүндө көптөп эбизечи убакта, бирок энергетика менен көптөп коет экенбиз да. Демек биздин кызыгуубуз алардын күмөн саноосун жеңип кетет экен энергетика жактан. Андыктан мүмкүн болсо биздикилер дайым көп болуусу керек экен. Кийинкиси, стулдар ашыкча болбош керек экен. Көпчүлүк учурда стулдар мүмкүн болсо азыраак болуш керек экен. Эгерде бизде 5 конок болсо, демек биз 4 стул алып коюш керек, же 3 стул алып коюп, экөөсүн бекитип коет экенбиз. Анан алар келип батпай калганда акырын стулдарды чыгарып баштайт экенбиз. Ошондой болсо гана адамда мындай батпай калып аткан жана орун жетпей калып аткан ажиотаж сезими пайда болот экен да. Демек биздин саныбыз көп дегендей сезим пайда болот экен. Ал эми тескерисинче сиз 3 адам, 5 адам чакырсаңыз, бирок сиздин айталы стулдарыңыз 10 адам болсо, демек 5 келбей калгандай болуп сезилет экен. Балким сиз 5 чакырсаңыз деле 10 стул жөн турса, бул туура эмес көрүнүш болуп калат экен. Параллель веткалардан да чакырсаңыз болот. Мүмкүн болсо адам аз болгондуктан сиз параллель веткалардан чакырсаңыз, алар да өздөрүнүн адамдарын чакырып келсе болот. Жана жаңы иштеп үйрөнүп аткан адамдарды дагы чакырып койсоңуз болот экен. Алар үйрөнүп биздин мастер-классты үй кружогун көргөнчө үйрөнүшөт. Өздөрү дагы ошондой уюштурса болор экен. Заодно алардын жакшы жери, заодно алар дагы ошону көрүп атып үйрөнүшөт. Ошол менен бирге энергетиканы берет экен. Бизнестин энергетикасын. Анан адамдын саны көп болгону кызык жана жакшы болот экен. Адамдын саны көп болгон сайын талкуулар көп болуп, жана кызыккандар көп болуп, жакшы ойлор болот экен. Болгон айта кетчү нерсе, мүмкүн болсо бир менен бир иштегендин өзүнүн жакшы жагы бар, жана көптөгөн адам менен иштегендин өзүндө жакшы жана жаман жактары бар экен. Көптөгөн адамдар менен иштечү болсоңуз, бирок биздикилердин саны аз болсо, анда алар сөз менен анча-мынча өздөрүнүн жаман, начар пикирлерин же күмөн саноолорун айтып отуруп, башка адамдардын дагы кызыгып аткан адамдардын да кызыгуусун өчүрүп салышы мүмкүн. Андыктан бул жерде өтө мамиле болуш керек экен. Жана мүмкүн болсо, ошондуктан шерик болуп отурганы туура болот экен. Мисалы үчүн бир адамды чакырып келди, ошонун жанында отурганы туура болот экен. Кийинки кыйтырчылык бул столго тамак койбоңуз, жана айтып кеттик, анын ордуна печенье коюңуз. Мүмкүн болсо, адамдар курсагы туураак убакытта болсо жакшы болот экен, жана ача элек убакытта болсо жакшы болот экен. Бул көбүнчө кайсы убакыттар билесиз? Мисалы үчүн эртең менен 10дон баштап 12лерге чейинки убакыт, 11-12ге чейинки убакыт, жана ошондой эле саат 3 4 5 убакыттары, 3 4 5 бул кеч болуп кетет, эң жакшы 3 4 да. Же болбу андан кийинки убакыт болсо, бул 7ден кийинки 8ге жакын убакыттар, бул дагы элдер курсагы ток убакыт болуп калат экен. Мүмкүн болсо бөлүштүрүп алыңыздар. Демек, ошол адамдарды бөлүштүрүп эки-экиден болуп турганыңыз туура болот экен. Мүмкүн болсо, мисалы үчүн, бир конок жана бир биздикилерден, бир конок жана бир биздикилерден болгону ошол эң туура болот экен. Эч убакта бөлүнүп отурбаңыз, коноктор өзүнчө отуруп, бул жерде иштегендер өзүнчө отурсаңыздар да туура эмес болуп калат экен. Жана айта кетчү нерсе, эгерде конокторго орун жетпей калса, эч убакта биз уюштуруучулар эч убакта өзүбүз отура албайт экенбиз. Анын ордуна өзүбүз туруп турсак да, конокко мүмкүн болсо орун берет экенбиз да, өзүбүз туруп же бир жерге сүйгөн алып көргөнүбүз туура болот экен. Ошондо конок комфортный отуруп болот экен, жана анын көңүлү буту чарчаганда эмес, отургусу келгенде эмес, башка иштерде эмес, биздин сунушубузда болуп калат экен. Эми үй кружокто биз эмне кылабыз? Үй кружокто ким сүйлөйт деген тема болот. Ким сүйлөйт? Ким сүйлөйт деген ролду чечип алышыбыз керек алдын ала. Жана ким сүйлөгөндү кантип тандасак болот, Мүмкүн болсо, наставник жана сиз сүйлөңүз. Наставник 80% учурда сүйлөйт, ал эми сиз 20% учурда сүйлөйсүз, эгерде бул биринчи жолу болуп атса. Ал эми экинчи, үчүнчү жол болсо акырындык менен наставник 70%, сиз 30%, наставник 60%, сиз 40%, наставник 50%, анан сиз 50% сүйлөй башташыңыз керек экен. Ошентип отуруп сиз дагы өсө баштайт экенсиз. Эгерде сиз жаңы болсоңуз, ушинтип сиз көбүнчө эмне жөнүндө сүйлөйсүз? Сиз көбүнчө бул продукция боюнча окуяңызды айтыңыз. Сиз жаңы болгондуктан сизде бизнес жөнүндө окуялар азыраак, Андыктан сиз продукцияны тааныштарыңыз, кимдер, жакындарыңыз же өзүңүз эмнелерди колдонуп, кандай натыйжаларга жеттиңиз, ошол жөнүндө сүйлөп даярдаңыз. Алдын ала бирок репетиция кылып көп жолу, бир 10 жолу
сахнага тургандай болуп элестетип кайра айтыңыз машыгып. Анан мүмкүн болсо кичинекей кагазча план жазып алыңыз да, кичинекей кардон кагаздарга кыскача план жазып алыңыз. Мисалы үчүн айталы, эгерде сиз бет май жөнүндө сүйлөп аткан болсоңуз, мисалы үчүн мурун кандай проблема эле? Проблема. Мисалы үчүн бырыш жана башка. Андан кийин кантип билип калдыңыз бул каражат жөнүндө? Андан кийин айталы, ошол каражатты колдонуп биринчи алгачкы кандай колдонууга чейинчи колдонуп атканда кандай күмөн саноолор болду, кандай мамиле болду. Андан кийин же кантип билип калдыңыз, ким айтып берди? Андан кийин колдонуп жүрүп, биринчи алгачкы кандай натыйжаларды көрдүңүз, анан акыры аяк кандай натыйжаларды көрдүңүз, кимдер сиздин бетиңизди же башка жагыңызды кантип мактады, ушуну айтып коюңуз. Жана сиздин ичиңиздеги сезимдериңиз, ошол продукция боюнча жана колдонуп атканда кандай сезимдер. Анан биринчи жолу сүйлөп атканыңызда сөзсүз түрдө толкундануу болот. Буга сиз күмөн санабаңыз, жана бул боюнча сиз коркпоңуз. Сөзсүз түрдө толкундануу болот. Бул эмнеге окшош? Алгачкы экзамен тапшыруу бул толкундануу болот, алгачкы велосипед тебүү бул толкундануу болот. Алгачкы сууга трамплинден же головойго секирүү бул дагы толкундануу болот. Бирок 1-2 секирип алгандан кийин анан азартка кирип кетесиз. Тез секире баштайсыз. Бул да ошондой эле экен, толкундануу болгондо сиз эч убакта камсанабаңыз, анын ордуна кайра катышып, кайра чыгууга аракет кылыңыз. Өзгөчө сиз 2-3 жолу чыкканда толкундануу жоголуп калат. Аз-аздан сүйлөп отуруп акырындык менен үйрөнүп аласыз. Андыктан сиз мүмкүн болсо көбүрөөк ошол үй кружоктарында көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Продукциялар жөнүндө өзүңүздүн кичинекей болсо окуяларыңыз боюнча конок уюштуруучулардын арасында болгон учурда сиз сөз алганга аракет кылыңыз, сөзсүз түрдө. Эгерде даже ал уюштуруучу, негизги уюштуруучулар конокторду чакырган адамдар башкалар болсо дагы, сизге сиздин бизнесиңизге эч кандай тиешеси жок болсо да, сиздин наставнигиңиз эмес, параллельный ветка болсо дагы, ошол убакта мен да продукция жөнүндө айтайын деп, же мен ушул продукция, мен мастер-класс уюштурайын деп сөз алууга аракет кылыңыз. Анткени сиз акырындык менен ошол көнүп аласыз. Сиз дагы эртең өзүңүздүн группаңыздагы адамдар менен үй кружокторун уюштуруп отуруп, команда курууга даяр болуп кеткенсиз. Эгерде сиз көп эле катышкан болсоңуз, эч убакта созбоңуз, резинаны чоюп жүрө бербеңиз. Эртең бир күнү чыгам, анан бир күнү алып барам деп жүрө бербеңиз. Сиз өзүңүз өтүп көрө баштаңыз. Анткени башында сиз толкунданасыз, башында мен өзүм жалгыз өтө албайм деп коркосуз. Негизинде сиз өзүңүздүн чыныгы жөндөм күчүңүздү билбейсиз. Андыктан мүмкүн болсо эгерде наставнигиңиз келе албай калса, же наставнигиңиз эми өзүң өтө башта десе, эч убакта качпаңыз, өзүңүз коркпустан өтүп көрүңүз. Анткени биз көп адамдарды көрдүк, биз менен өтүп көрүп катышып азастан сүйлөп жүрүп өтүп жүргөн адам бүт өзү өтүштү билип калат. Болгону ал өзүнө ишенбей жүргөн болот. Андыктан ошол мезгилде наставник жок болуп калса, сиз кайра тескерисинче акырында сүйүнөсүз. Анткени сиз наставниктин көлөкөсүндө өзүңүздүн күч жөндөмүңүздү билбей жүргөн болосуз. Андыктан мүмкүн болсо анын көлөкөсүнөн тезирээк чыкканга аракет кылсаңыз, сиз тезирээк сиз дагы дара кошуп чоң болосуз. Өзүңүздүн көлөкөлөрүңүздө жаңы адамдарды тосуп жүргөн болосуз. Андыктан сиз убакытты созбой тезирээк мүмкүн болсо даяр боло баштадыңызбы, уже көп нерсени биле баштадыңыз, кошулуп айткыңыз келе баштадыбы, дароо тезирээк өзүңүзгө инициативаны алып, негизги спикер болгонго аракет кыла баштаңыз. Мына Айпердин окуясын айтып берейин. Мына Айпер менен Дамаш кружок Дарья экөө көбүрөөк уюштуруп атты продукция боюнча. Мен бизнес боюнча кээде катышпай калаттым. Экөө тең күчтүү спикер болуп калган болчу. Экөө тең дегенде Дарья көбүрөөк күчтүүрөөк спикер болчу. Ал эми Айпери бираз өзүнө ишенбей жүргөн спикер болчу. Атак лидер катары көп адамдарды каттап, көптөн адамдар менен иштеп атты. Өзүнө ишенбеген спикер болуп атты. Сахнада сүйлөгөндөн анан күндөрдүн биринде биз Айпердин даяр болуп калганын билдик. Даяр 100% даяр болбосо да, ал жок деген 60-70% даяр экенин билдик дагы. Биз эмне кылдык? Биз эптеп шылтоо таап, Айпери ушундай иш чыгып калды. Үй кружогу убактысы коюлган болчу, коноктор убактысы коюлган болчу. Ошол үй кружогуна жарым саат 20 минут калганда Айпери келтабыз деп тур. Айпери ушундай иш чыгып калды, биз бүгүн келе албайбыз, сен өзүң өткөр, сен бүт жагынан даярсың деп күлөп аны мактап туруп барбай койдук. Эмне болду? Айпери ошол күнү өзүнө аябай ыраазы болду. Мен жаман сон өттүм, ушундай келбей калганыңыз жакшы болуптур деди. Башында толкундады, мен кантип өтөм, мен өтө албайм деди. Акырында ыраазы болду. Андыктан сиз дагы өз күчүңүздү чыныгы жөндөмдөрүңүздү, чыныгы күчүңүздү азыр биле элексиз. Андыктан мүмкүн болсо да үй кружоктордун акырындык менен аралашып отуруп, тезирээк өзүңүздү өз колуңузга инициативаны алганга аракет кылыңыз. Акчанын баары сахнада деген сонун сөзү бар. Сиз тезирээк сахнага чыкканы, тезирээк сахнага чыкканга аракет кыла баштасаңыз, сизде дайым өзүңүзгө ишеним күчөй баштайт. Жана өзүңүзгө ишеним күчөй баштаган үчүн сиздин ишенимиңизди адамдар сезе баштайт дагы, сиздин командаңызга жазылгысы келет, сиз менен бирге иштегиси келе баштайт. Андыктан сизде акча көбөй баштайт. Андыктан акчанын баары сахнада деген сөз бул жөн чыккан жалган сөз эмес, бул чыныгы эле сөз. Сиз канчалык сахнага көп чыга баштасаңыз, ошончолук өзүңүзгө ишеним күчөй баштайт. Ошол учурда адамдарда сиздин ишенимиңизди сезип, сиздин бизнесиңизге жазылгысы келе баштайт. Болгону сиз көптөн адамдар менен жолугушуп турсаңыз, албетте. Анан жөн эле сахнага чыгып жүрө берсеңиз, бирок адамдар менен жолугушпасаңыз, аларга сунуш кылбасаңыз, эч убакта акчаңыз көбөйбөйт. Бирок чынында кыймыл аракеттен гана акча көбөйт, билесиз.